Бүгүн биз 9-чу микрорайонго келдик. Толгонай аттуу кыз айлык маянасын ала албай атыптыр да. 8 күн иштедим. Бир да сом берген жок. Бир жумалык менен бул жерде бир жума иштептир да. Анда сен бул жерде иштеген эмессиң десем эмне кыласың? Анда иштеген эмессиң. Жок, анда эмнеге? Анда отчет кана жазганы? Биз отчетко карап иш Сиз кылабыз. ошон үчүн карабайсыңарбы анда трудовой договорду? Ала тетрадьыңызчы азырчы только өзүңүзгө эле болуп калат да. Мен айтып атам, жөн эле зарплатасын берип коюңуздар. Бул Азыр 2 күнүмдү мен стажировка кабыл аламын да. Биз стажировкага төлөбөйбүз. стажировкада любой жакта төлөнөт эжеке. Как стажировка өткөнүң үчүн, иштеп бергениң үчүн целый день 500 сомдон 6 күнүңө толук төлөдүм. Ошондой эле, сиз туура эле эсептеп бердиңиз да. Наразычылыгыңыз жокпу? Жакшы эле. Бул жерлериңизде эжеке полный жазаңыз деген. Ушул нерселердин баарын алгыла. Бул тети точка провод турбайбы, даже ошондон бери тазалоо. Колуңду жап-жашына таптаза кылып иштесеңер өзүңөргө приятно. Ушул жерде шаурма Намангали деген жер бар экен. Ичине кирип, жанагы Толгонай аттуу кыздын азыр айлык маянасын алып бердик. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз 9-чу микрорайонго келдик. Бишкек шаарына шаурма Намангали деген жерде. Бул жерде Толгонай аттуу кыз ошол жакта иштеп туруп, анан айлык маянасын ала албай атыптыр да. Зарплатасын. Ошондо канча күн иштедим дедиңиз? 8 күн иштедим. 8 күн, а? Бир сом берген жок кандай? Бир да сом берген жок. Башында жумушка кирип атканда кандай сүйлөштүңүздөрбү? Башында жумушка кирип атканда айткан болчумун, мына эме эле иштеймекчи, убактылуу эле депчи. Окуум башталгача деп, жана макул деген администратор мен сиңдим болчу да. Ошону айткам, хозяйкага да айтып кой, эме убактылуу иштейт, бирок мага деген айткан эмес да, депозит деген бар. Бир жума иштесеңиз, анан ордуна тагы бир кыз таап кетесиз деген айткан эчтеке депчи. Ошондо себеби эмне деп атат? Эмнеге бербейсиз деп акчаны? Себебин ордуңа кызсап, анан ошондой акчаны берем дейт. Трудовой договор түздүңүздөр беле жумушка киргенде? Жок, эч кандай трудовой договор болгон эмес, даже жолуккан эмесмин хозяйка менен кирип атканда. Зарплатага келгенде эмне деди? Депозит дейсизби? Тиги хозяйка келген болчу кечиндечи, анан мен айтты, зарплатаңды эртең берем деген болчу да магачы. Анан мен макул, анан ошондо тиги администратор экөө бири-бирин карап күлүп атпайбы? Типа депозит бар деп айтып атпайбы хозяйкачы, мен депозитти айткан эмес десем, анда сага депозит берилбейт айткан болчу карачы. Анан сураган болчу, сен кетесиңби депчи. Ооба. Анан ошондой айткан болчу. Депозитти эмне экен? Депозит алып калат деген акча. Эмнеге? Билбейм, ошо эмне алып калат экен. Ордуна адам табылбай калабы же ошондой болуп калат экен го. Эч кандай трудовой договор түзүлгөн эмес, анан убактылуу эле бир жумага иштейин деп жумушка киргенсиз, андан кийин анан акчаңызды бербей атат, э? Ооба. Ошондой болот, а? Айтсаңыз дагы жана эмне жана скриншоттор жибердиңиз беле мага? Ооба. Мен жашынакай эле сураган болчу, кандайсыз, деңсиңиз кандай деп элечи. Акчам кандай болду, акчам бересиз десем, очередтин күт деген да. Биринчи балдар алат, повар балдар алат, андан кийин сен аласың деген. Андан кийин 2-3 күндөн кийин жаздым, акчам эмне болду десем, жана кагаз жиберди, ушунча минус бар экен, жана лаваш, напитоктор мага бизге жазылат экен да, кассагачы. Ошолордун баарын минус кылып, акчасын чыгарып, анан депозитти кошуп туруп, анан минус сага 2000 сом эле зарплата деп коетпайбы? Бир жума жүргөнсүз. Ооба. Так күнүнө канча сомдон деп сүйлөштүңүз? Күнүнө 1000 сомдон. Күнүнө 1000 сомдон деп 1000 сүйлөштүңүз. сомдон 150 сом обед өздөрүнөн деген. Ошентип анан бербей атат. Ооба, анан жашынакай эле сурадым, эмнеге бербей атасыз, адам менетин билбейсиз десең, если кааласам акчаңды бербей деле коем деп атпайбы? Анда сизге сотко берем десем, анда сен акча урда деп сотко берем деп атпайбы? Наоборот сизби? Анан мен сестренкама айттым, эмнеге ушундай болду? Айткан эмес элең го, эмнеге хозяйка мага мынтип экөөбүздү сотко бересиз деп атам да мен алгачы. Анан тиги хозяйкага сураптыр да, ошо сестренкам анан жөнүн айтып койгом дептир. Жана билгениңди кылып, анан эмне деп жазган? Билгениңди кылып, мен по-любому колумдан эчтеке келбейт депчи, акчаңды кааласаң бербей деле коем, эмне кыласың? Ошо кааласа акчаны бербей деле коем деп койду. Ошондой туугандар, бир жумалык менет ушул жерде иштеп туруп күнүнө 1000 сомдон деп сүйлөшкөн. Анан ошол акчаны бербей туруп, биякта хозяинби же хозяйка экен? Азыр хозяйка деп аткан. Эме бир эже өтөткөн да. Хорошо. Жүрүңүз барып көрөлү. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш.
Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул 9-чу микрорайонда да туурабы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жашооңуз? Мен сакыр берүүчү Умар Даданов. Иштеп атасыздар? Ассаламу алейкум. Сиз ким болосуз бул жерде? Мен администратор. Администратор, э? Сонун. Бияктын хозяйкалары кимдер болуп калат? Сиз бил? Бул чоң кыз бул жерде бир жума иштеп берди, да? Зарплатасын берип турсуздар. Биз жерде баардыгы жазылууда. Булар кассага да турган кассага жооп берет да. Кассадан минус чыккандарын минусовать этип 2208 сом зарплата чыккан. Бир жума иштеген. Минустарын алганда 2208 сом зарплата чыккан. Анан кийин мен айттым, бул сестренкасы алып келген жумушка. Камилага айттым, зарплатасын келсин менин алдыма. Алып кетсин дедим. Ошол. Кадимет бир жума иштеп турганда 2000 сом зарплата берип койсо. Бул жактан минус чыккандары көп да байке аябайчы. Эмне минус? Суулардан минус чыгат, лаваштардан минус чыгат. Эмне үчүн кассирлер жок болуш керек? Кассирлер кассаны ошон үчүн карап, ошон үчүн эле берет да. Булар неправильно сдач берип коюшу мүмкүн. Или недостача деп атасызбы? Недостаточка. Недостача. Недостаткага касса жооп берет. Ати лаваш, мисалы, сууларды айтып атпайсыздар. Алашчы. Недостатка болгондо касса жооп берет да. Аны дагы? Жок, ошол недостатка суулардан, акчадан, суулардан чыккандардын баарына касса жооп берет. Эгерде мисалы бир лаваш жок болуп кетсе, бул жерденчи минус болуп калса. Жок, лаваштарды биз суулар жок болуп калса, жок, лаваштарды биз эсептебейбиз. Биз сууларды эсептейбиз. Суулар жок болуп калсачы? Суулар жок болсо биз жазабыз. Эсбиш коюп койгула, ошол карап турсун биякта сууларды. Жок, бул жок, мындай эмес. Биздин система башкача да. Биз кечинде баарын бир-бирлеп санайбыз. Кечине бир-бирлеп санайбыз. Эгер недостатка чыкса, касса жооп берет да. Кассаны биз ошон үчүн коебуз. Отдельно. Акчадан недостатка чыкса десеңиз, э? Ооба. Сууларда эмес. Сиздин атыңыз ким? Айзирек. Айзирек эже быйжыктан болушуңуз керек экен, э? Негизи мындай да, бизденчи Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар да. Ошого ылайык эгерде сиздер деген жумушчуну алып атканда жумушка сер трудовой договор прописывать этишиңер керек. Кадимкидей кол койдуртуп трудовой договорго ошентип турган зарплатанын ченеми болот да сиздечи. Анан ошондон ар бирөөнүн мисалын алып түгөсүңөр, тигилерди кааласаңар бүт партия ошондой болуш керек да. Түшүнүп атасызбы? Анан мындай эле кел анан бир жума иштеп турабыз, андан кийин сеники молча недостача деген азыр сиздерден кетип атат да. Эң биринчи очередь азыр сиздики мыйзамсыз болуп атат. Эгерде мыйзамы кирип салганда. Түшүнүп атасызбы? Туура, түшүнүп атам. Мен бул кызга зарплатаңды мен сага бербеймин, туда-сюда деп айткан жокмун биринчиден. Экинчи калаган болобу, эч жок бербейт эле огумду. Жок, бул кыз айтып атат да. Силер мен эжеси алып келген муну сестренкаңа алып келген, э? Сестренкасы түшүндүргөн, бардык жокту, ушундай болот, ушундай болот, ушундай болот деп. Мен ошол боюнча недостаткаларды минусовать эткенимде бир жума иштегенде 2208 сом зарплата алам. Түшүнүп атасызбы? Сиз трудовой договор түзүшүңүз керек ошон үчүн. Анан бул жак кол коюп, андан кийин кадимкидей эле жумушка алышыңыз керек. Недостаточный. Бир жума иштеп тургандан кантип 2000 сом берген кыз? Жок, недостаткага ким жооп берет анда? Бизде ошондой эле кайсыбир жооп берет. Анда трудовой договор түзүңүз, Айзбек. Кадимкидей. Андан кийин анан ошого ылайык, мисалы, трудовой договор барго, ошого бүт партия прописывать этесиңер. Мисалы, жумушчу менен сиздин ушул жерде хозяйканын ортосунда договор болуп эсептелинет, алчы. Анан ошого ылайык иштейсиңер. Туурабы? Анан сиз нештекеңиз жок эле тигил жакка недостаточно жаздык десеңиз, аны ким доказывать этет? Менде тетрадьым бар. Тетрадьда бар сиздин тетрадьыңыз. Камера бар. Өзү иштеген күндөр бар. Атаспы ошон үчүн мыйзам деген бар да. Бизде ошон үчүн ушундай ситуация болбосун деп чыгарып койгон. Камиладан через зарплатаңды сурап атасың, э? Мен Камилага айтып атам, келсин мен могу жерге. Мен ошибкаларын көргөзөм. Эгерде меники туура эмес болсо, мен берем дедим. Эгерде туура болсо, мен туура кылып эмне трудовой договор түзгөн жоксуз? Биз мындай эле, ушундай эле иштейбиз. Көрдүңүзбү, ушундай ситуациялар болот да.
Түшүнүп атасызбы? Анан калганын кылып бербей эле койгон зарплатам деп айтат. Жок, бул айтып атпайбы? Мен силердин үстүңөрдөн жазамын деп атат. Хорошо дедим. Анда жаза турган болсо мен деле жазганга, мен деле жазам дедим. Что? Кассадан акча урдап атасыңар деп мен деле жазам дедим. Акча уурдап берип. Акча урдаганы үчүн ушул жактан недостатка чыгып атат да. Ошон үчүн недостатка чыгып атат. Сиздер трудовой договор прописывать этип, закладын тилегин изамдоо иштешиңер керек. Жок, эгерде Кантип акча урдасың? Акча урдаса келбейт го дейм сизге. Мен оюмча. Баястан биз жакшы түшүндүрө албай жатабыз. Сизде факт барбы? Урдаган. Жок, биз түшүндүрө албай жатат окшойбуз да. Минус чыгып атат. Минус чыгып атат. Минус чыгып атат. Братан эмес кичине мына байкедеп сүйлөсөңүз. Сиздин атыңыз ким? Баястан. Ким болуп иштейсиз? Повармын. Повар болсоңуз кана сиздин эмеңиз, формаңыз? Форма. Иә. Форма тияқта ичкен. Жок, форманы кийип иштейсизби бетте? Мен ошо ичкен элек. Кийип иштейсиз да форманы. Эмнеге чечесиз? Кухнянын ичинде жүргөндө. Турам? Немени эгерде трудовой договор түзбөсөңөр, мисалы азыр сиздики мыйзамсыз да, бир жума иштетип алып туруп кызды. Андан кийин анан монтоп атканыңар, бербейсиз деп атканыңар. Бир жуманын ичинде байке 2 күн стажировкасы бар да. Эсептегенде. Аны бар түшүнүп атам. Мисалы сиздичи. Мына испытательный срок деген нерсе бар, ошол стажировка деген нерсе бар. Ал стажировкага да төлөнөт билесиңер? Стажировкага бизде только обедине эле төлөнөт. Жок, жок. Акчасын төлөп беришиңер керек стажировканын. Биз ошол булар менен келген жаңы новичоктор менен сүйлөшөбүз. Бизде стажировкага төлөнбөйт, бизде обедке төлөнөт дейбиз. Макулдугун берет, анан келет да. Мен Камиланы бул жакта как мындай иштегендердин, кассирлердин жакшы иштеген кассир катары эжем келет, иштесе болобу дегенден келип, бул кыз бакта чай ичип жүрөт, келип жүрөт эжесинин сестренкасынын алдына. Мен как эжеси экен, макул өзү үйрөтсүн, өзү неме кылсын, карасын деп жумушка Камила алып келген. Мен просто келип недостаткаларын текшерип турганмын. Жумушка ким келген, ким алып келген, мейли аны бир жума согласиться этип, силер иштегенден кийин айтып атпаймынбы, ошон үчүн трудовой договор болуш керек. Экөөңөрдүн ортоңордогу келишим болуш керек да. Жок, сен эмне үчүн менин алдыма келип, моунда бетме-бет сурадыңбы менин зарплатаңды? Келип сурасаң мен бербейт эмес. Мен берет болчу, мен Камилага айтып жүрөм. Неге алгыс келбей жүрөт? Ошону урдаган үчүн келбей жүрөт да. Жок, айткан үчүн берип койсоңор, чакырып эле. Проблемасы жок. Жок, бул мага жазып атпай, как будто мындай бул кыз мындай сурап атат да. Давай салып койгула зарплатамды эмбакым эле деген сыяктуу сурап атат да. Эже, деп туруп могу жерге келсе, сиз мага түшүндүрүп атасыз го азыр. Трудовой договоруңар болуш керек. Мен сизге түшүндүрүп атам, ушундай недостатка чыгып атат деп. Мен буга недостатка чыгып атасыз ушундай деп мен түшүндүрөм. А бул мага түшүндүрөт. Бизде постоянно эле болот да недостаткаларчы. Биз недостаткалардын баарын алып калбайбыз. Мисалы 1000 сом бир күндө 1000 сомго иштесе, 500 сом минус чыкса, мен макул сен деле кечке иштедиң. Хорошо деп биз мындай келишебиз да. Хотя бы 5 күн минус чыкса, бир күнүн хотя мен айтам да, мына кой, сен дагы капа болбо, мен да капа болбойм. Бул сенден да кеткен. Сен ошон жакшы караган эмессиң, ошон үчүн минус чыккансың деп мен деп түшүндүрүп, мен берем да бугачы. Бул сурап атат, как будто жанагы менин үстүмдө иштегенде салып кой деп ушинтип сурап атат да. Келсе мага түшүндүрсө, мен берип түшүндүрсөм. Мен перепискаңарды окудум, менчи. Ооба. Нормально эле жазып турат экен. Жок. Мындай да, мен наоборот, калганын кылып бербей деле кое берем. Мен келип алып кетип кой. Айткан мен сизге 2 жолу жаздым. Кандай сиз ажырга жерден соос кандай деп жашынакай жаздым. Акчаны бересиз десем, аны күтүп туруп очередтин десем, анан мен сурадым. Анан 2000 сом чыкты дедиңиз, экинчи жолу сурасам, неге ушундай чыгып калды десем, анан депозитте да бар дегенсиз. Депозит неге депозит? Эч кандай депозит айтылган эмес десем, анан жок, тиги ким сен кирсе ошо менен сүйлөшө ал дедиңиз да. Камила, как сестренкаң болуп атпайбы? Сен как сестренкаң болуп атпайбы? Бир тууганың эжең, сиңлиң болуп атпайбы? Сен сестренкаңдан неге требовать этип сураган жоксуң ошондо? Мен требовать сурадым. Анан? Эже, ал ким? Сестра десе го, анын аты ким? Анын аты Камила. Камила тут при чём эже? Жок, тут при чём билем, бирок. Неге? Ал неге барат? Сиз барсыз да, сиз бул жерде иштетип отурсуздар туурабы? Ал неге барат? Мен мына өзү келди. Сиз турасыз, зарплатасын берип коюңуз, биз кетип калалы болду, без проблем. Жок, зарплатасын мен эсептеп туруп, байке, мындай да, мен деле ошол суларды, мисалы, 80 сомдон литр сууду 80 сомдон, 84 сомдон аламын да. Мен айтып атам, аны өздөрүнө коюп коюңуз, бул жерден урдап кетишпесин эчким. Жок, допустим, мисалы, ошол кассаны биз ошон үчүн коебуз да. Биз ар бир күнү бир-бирлеп сууларды санайбыз, бир-бирлеп лаваштарды санайбыз, кечинде отчет кылабыз. Ошондо минус чыгып атса, биз
кассаны ошон үчүн коебуз да, минус чыкпаш үчүн. Башкалар кассадан бул иштеп жерден атат да. недостатчаны эсептебейсиңерби силер? Ар бирөөнү бияктан 1С бул? Жок, Ар бирөөнү мындай ачып эле. бересиңерби бирден? Бул мындай эле. Или кантип эсептейт да? Бул общий чек чыгарат болду. Болду. Ошонун баардыгын эсептешиңер керек. Сизде мисалы камераларыңар барбы? Фактор болсо ошо мен көрсөтүп эле ушинтип деп арыз жазып калат милиция. Ушунта акча өтөт. Андан кийин кайра биз барып тигил жакка барып жазып алган антимонополияга. Келип трудовойду көрүп текшеришсин анда ушул жерден. Эмне болуп атат вообще, что творится здесь? Вы выдаете ли зарплату сотрудникам своим, понимаете? Сиз канча процентин бербей коюп атасыз мисалы. А канчаны берип атасыз? А сиз айтып атпайсызбы, чакырып туруп мындай эле айтам депчи. Мисалы буга ыраазысың деп, может сиздики несправедливо болуп атат ал жерден, туурабы? Жок. Мизанга келгенде айтып атпаймынбы, сиз полный сумманы беришиңиз керек. Азыр канча сомдон сүйлөштүңөр эле, ошонун баарын беришиңиз керек. Жок, мен азыр беришим керек, мен билемин. Бирок недостаткаларды ким төлөйт? А сен недостатка барбы факты? Бар, тетрадьда бүт бара жазылып Тетрадьыңызга турат. мен ишенбейм да, жеке. Тетрадька өз колум менен жазгам да. Может сиз өзүңүз. Жок, сен отчет. Анда сен бул жерде иштеген эмессиң десем эмне кыласың? Жок, Камиланы чакырдыңбы? Кандай бул жерде иштеген эмеспиз Чакырдыңбы? десек эже. Жок, азыр өзү айтып атпайбы, мен жазган эмесмин деп атпайбы? Анда сен иштегениңди кандай билебиз? Иштеген касса кыз жазат аны. Жок, анда сен иштегениңди мен кактап. Кайсы кечинде иштеген? Кечинде мен ден иштечүмүн, кечинде Камила иштечү, ошол чыгарчы. Мен отчет. Камила. Күндүз жазылган эмес беле бул жерде иштеген? А? Көрдүңүзбү? Жок, мына карасаңыз байке, түшүнүп атасыз. Мен Жок, өзү тетрадька дегенде эмес экен. Азыр сиз каалаган нерсени жазып койгонсуз да, мен каяктан билем мисалы. Ошон үчүн айтып атам сизге. Жок, мына бул кыз, бул Баястан, Камила, бул кыз үчөө чогуу жашайт. Чогуу жашайт прям. Үчөө бири-бирин билет, бул билет иштеген, бул минус чыккандарын билет, баары билет. Мына факт да. Жазбаган эмес, эгер күбө керек болсо мына билишет да баары. Мындай доказательство бар болсо көрсөтүңүз Доказательство деп атпайм. тетрадьда жазылуу. Ким жазды? Өзү Өзүм жазган эмесмин деп атпайм. анда сен иштеген эмессиң десем эмне кыласың? Кандай иштеген эмессиң десем. Жок, анда эмнеге анда отчет кана жазганың? Биз отчетко карап Сиз ошон үчүн карабайсыңарбы анда трудовой договор эже? Камиланын башка эч ким кол тийбесин. Эже түшүнүп атасызбы? Жок, Камиландан башка эч кимдин колун тийбесин эмес, ал общий отчетко колуңар тийбесин. А каждыйың өз-өзүнчө чыгарганда сеники жазылууда. Ала тетрадьыңызчы азырчы только өзүңүз эле болуп калат да. Ал сизге для себя эле. А мынтип элдерге көрсөтүчүдөй эмес да, значит. Ошондой болуп калат. Мен сизге мыйзамды айтып атам, эгерде билбесем айтпайт Жок, болчумун. мен мыйзамды айтканыңызды түшүнүп турам да. Хорошо, мындай да. Мен айтып атпайм, просто Түшүнүштүк менен. Жок, түшүнүштүк менен алып караганда байке мен бербейм эмес, мен берем. Мен келип ушул сөздөрүн келип мен бетиме айтып, мынтип сураганымда биз экөөбүз балким келишет элек да. Мен эч качан бирөөнү ыйлатып туруп кетирген эмесмин. Келет байк эже, Азиреге эже мен алган жокмун, мен мындай алган жокмун, тура эмес кылып атат десе, мен зарплатасын берет элем. Бул кыз бир жолу сураган жок, эки жолу, үч жолу, төрт жолу сурадым, билем. Эки жолу сурадыңыз да. Жок, сен очередь менен берем деп эки жолу сурадым. Анан акыры мен ошол келип кеткен сабак болсун сизге. Эртең бүт баары контролдо өзүңүздүн сотрудниктериңизди жакшы иретине келип койгонсо. Хорошо, что больше такого не повторялось. А менин недостаткаларымды ким төлөп берет байке? А мен 4-5 сом мисалы бир күндө кассадан минус чыкса, недостатка чыкса, аны ким төлөп берет мага? Кантип карайсыңар анан? Вообще кантип иштеп атасыңар энди? Жок. Касса ошон үчүн кассада турат да. Камера турат бул жакта. Мен ошол жерден карап выявлять эттиңизби баягы бери? Жок, бул кассадан акчаны көрсөтүп турбайт да. Булар суду сатат, киргизбей коет. Ушундай да, булардыкын билем да мен. Ошону выявлять эттиңизби? Ооба, ошонун баарын тетрадьымда жазылуу. Барбы видеолору? Видеолору жок, тетрадьымда жазылуу. Ал тетрадь сиз үчүн ал. Ошол мен үчүн да мен Финкина грамота у вас тетрадь ал эчтекен чечпейт азыр. Тетрадь мен үчүн чечет да, менин отчетум тетрадьда жазылуу. Сиздики эле болуп. Камиланы чакыр могу жерге. Мен айтып атам, жөн эле зарплатасын берип коюңуздар. Сен канча күн иштедің? 8 күн? Канча күн иштеди? Кайсы числодон баштады? Сиз канчадан бери иштейсизби? 1 жыл. 1 жыл да. 1 жылдан бери шаарма жасап койдум. Опыт жакшы экен, э? Деме, мындай форма кийип алып, жаштагы болуп жүргүлө. Алып берген турбайбы форманы, туурабы? Ооба. Ал формачан жүргүлө да бул жерде. Этти каяктан алса? Билбейм. Почему? 0 бе? Я из Ироги. Этти каяктан алса?
Этти биз привозной келет. Каяктан? Базардан эле алабыз. Кайсы базар? Ош базардан. Ош базардан ошол жерде сатып алышсың, Ооба. Каямдасызбы? Мен көрбөп турмун. Жок. Бизге даярдап, Алып келип. ал жактан даярдап, анан алып келишет. Каяктан даярдап? Бизде өзүбүздө цехибизде чыгарабыз. Билесиздерби цехин? Ооба. Мен өзүм цехимди Сиздин чыгарабыз. цехиңизби? Ооба. Өзүңүздүн этиңиз? Өзүбүз чыгарып, өзүбүз. Эмне сатып аламын Ош базардан? Жок. Эми дальнейшем акырына барып келгенде биз баары сатып алып атканга киребиз да. Сатып алып келип анан даярдайбыз. Цехиңиз кайсы жерде? Цехибизде эме жакта. Как жакта? Мен биле алам эжеке, билесиз. Жок, биле беребиз байке. Бизде эч кандай закрытый эме жашыруун эч нерсе жок. Биздики ачык эле айтам, биздики ошо Кудай берген жакта мен ал жактын арендин точно эмете албайм. Качели Гагарина 65, 365. Сиз жаңы эле билбейм дедиңиз. Мен эч чыгарган секте айттым. Жок, общий кайсыл жактан мариновка болот? Ошол жерде? Ошол жерде. Жаңы эле билбейм деп атпаңыз. Жок, сиз этти каяктан сатып алып деп сурап Ошону айтып атпайм, бул эт эмеспи? Жок, биз булар бизден чыкканын эмес, бул дальше биринчи алынган жерди билбейт да. Справкалар бар? Кандайлар Адал экен дейт. бул жакта илинип турат. Илинген эмес, бүгүнкү мисал поставканын эмеси барбы? Бүгүнкү жок. Жок да? Хорошо, бияқта кала беріңіз қазір. Слушай, қалай екен адал? Адал дейді. Достар ушундай да, мындай сомнение да. Ошол эттер келген эле сомнение болуп калган элем да. Ким Баястан, э? Кел Толгонай. Канча күн иштеди эле Толгонай? Өз байке жазып аткан эле бардыгы. Кармак Толгонай. Толгонай деп. Толгонай. Жазасызбы? Жок, мен расходторун санабайм өзү. Өзүңүз эле санаңыз. Сиз бересиз да зарплатаны? Жок, мен берем Өзүн албайт да. Жок, мына Толгонай 130 сом дейт турабы? Алган үчүн жазылган да. Ооба. Ооба. Жаз. Молодец. Молодец. 25 чейин кетире. Сиз эгерде трудовой договор түзүп алсаңыз, же бул жерден сотрудник жумуштан кетип атпайбы? 14 күн мурун сизге арызын жазып берет. А 14 күн ичинде сиз депозит деген биздики 14 күн ичинде сиз ага башка сотрудник табасыз анын ордуначы. Түшүнүп атасызбы? Жакшы да Жок, ошондой. андайын түшүнүп атам, ал бизде 3-4 күн мурда депозит деп ошону айтып коебуз да. Биз депозит деп ошону айтып коебуз да. Мисалы, биз анын акчасын алып калабыз, өзүбүзгө эмес. Бул просто бизге эскертсе, биз адам издей баштайбыз, чыгарабыз. Бул кеткенче ал стажировка өтүп үйрөнөт да. Коебуз, анан беребиз да. Жумушка кирип атып айтып турган, мен кичине эле иштейм болду. Мага айткан эмес. Ошон үчүн Мага биз экөөбүз сүйлөшкөндө андай сөз мага айткан эмес. Нормально болобуз, чөшүлгө. Депозит деген нерсеңиз такыр эле мыйзамсыз нерсе да азыр. Болгону 130 сом эле расходтон бар экен. 8 күнүңдүн 2 күнү Камила айткан болуш керек, 2 күнү стажировка кирет да. Жок, мен ага чейин бир күн стажировка деген болчу. Жок, сен 15-ден 25-не чейин иштеп Жок, мен деген Камиланын ордуна сразу эле стажировка кирип иштеп кеткем да. Сен жакта эч нерсе билбесең, кандай без стажировка иштейсиң? Жок, Камила кирип, мен жумушка өзү бир жак кетип калып, мен бияка чыдап койгон, Толгонай же болду жумушка кирип иштей бересиз деп. Анан өзүм ушул үйрөнүп кеткен болчумун, стажировка үчүн эле.
Мен азыр 2 күн өзүң айтсаң өзүң. мен азыр 2 күн стажировкага үйрөнгөн. Эмнеге бияка турат да? Мына 15-де киргенсиң, 25-де кеткенсиң, э? Арасында чыкпаган күнлөрүң бар экен. 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25 числода чыккансың. Азыр 2 күнүңдү мен стажировка кабыл аламын да. Стажировка канча? 2 күн Жок, канча? биз стажировкага келебейбиз. Мага айтканда ал бир Стажировкада любой жакта төлөнөт эжеке. Bizde hiç kim yok. Bizde abetini жейт, biz мындай целый день иштетпейбиз, негизи бирок бул целый день иштеген окшойт. Целый день иштедимби, ол 5-тен баштап. Биздин Кыргызстан трудовой кодексине карагандачы стажировкага бүт жакта төлөнүш керек да, по идее. Бүт жакта төлөнүш керек. Ал сиз элдер көрөт да. Стажировка 600 сом емес. Кандай? 300 сомдон турат стажировкасы. Стажировкасы 300 сомдон болот. Ким аны сиз чечип атасызбы? Жок, негизде башка жакта төлөнөт деп айтып атпайсызбы? Төлөнөт. 300 сомдон. Жок, мен билбейм ал расценкаларды. Сиздики күнүнө мисалы канча 1000 сомдон беле? Аны толук иштебейт да, бул стажировка. 1 саатта иштеп берет. Bir gün işledim. Бир күн иштеген дейт. Өз үйрөнгөнчө иштейт да. Бирок азыркыга менен сүйлөшө бербеймби? Сиз шаурманы жаза бербейсизби? 2 günüňe 500 сомдон. Как стажировка өткөнүң үчүн, иштеп бергениң үчүн целый день 500 сомдон 6 günüňe толук төлөдүм. Канча сом? Санабыз. Ошондой эле, сиз туура эле эсептеп бердиңиз да. Наразычылыгыңыз жокпу? Жакшы эле. Хорошо, хорошо. Сиз бар берсеңиз болот. Мага этти көрсөтүп коюңузчу эжеке. Эме, мындай үстү-үстү жаман болгон нерсе жок да. Кетчиңиз. Мындакта ушундай кухня турбайбы? Куандар, биз 9-чы микрорайондобуз. Шаурма Намангай эледибизби? О, дозум дегенде кесип аласың. Assalomu alaykum. Qanday ishlayapsizlar? Yaxshi. Umar Dadanov, Nisa Qirg'iz. Bu yoq nima bu? Kuxnyaka. Aha. Kuxnyaka. Тиги цехиңиз немеде Кудай берген жактабы, э? Ооба. Примерно. Көрсөтө аласызбы? Ориентир ушул жак болуп калат да. Көрсөтө аласызбы мага? Неме болсо? Уверен болсоңуз. Ал Барып, биз көрүп кетели. Мага адресин берсеңиз мен барып кетем. Бул жерлериңизди эжеке полный жазаңыз деген мойкам түрүнө. Балдарга форма бериңиз. Азыр менин кийимим тазараак болуп калат да. Чын айтканда. Ондай нерселер жок болуш керек. Билесиздер да, көргөнсүздөр да эмне сакырды, туурабы? Ушул нерселердин баарын алгыла. Бул тети точка провод турбайбы, даже ошондон бери тазалоо болот, эже. Бияктан бул балдарга полный түшүндүрүп бергиле. Соодун жап-жашына таптаза кылып алып иштесеңер өзүңөргө приятно. Бул жерге пленка коюп койсоңуз болот, чымындар кирбеш үчүн. Буларды каяктан аласыздар? Базардан эле алабыз. Эмне? Сертификат соответствия барбы буларга? Сертификаттары бар го дейм. Бар ооба. Тиги жок ба сертификаты? Кайсыга? Демеги эттикке. Бүгүнкү жок дедиңиз, э? Бүгүн мондай эмеси бар. Каждый жума келип текшертет. Протокол дейт. Испытание лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы дейт. Ветеринарно-санитарной экспертизы. Буларды көбөлөк калат. Бул как жана жумасына текшерип кеткен.
врачтың фамилиясы не деп жазылып тұрады мына? Абдыкиев да? Абдыев. Ну, Абдыев деп тұрады, оғандар. Жақсылап тұртқыч. Кім көрітсе, комментарий жазып болыңыз. Шул, деме, сөздерін, жазқанларын тақыр түшінмеймін, да, шул? Алымбаев емес пе? Да, Алымбаев. Хорошо. Эже бұл жерлеріңізде полный азыр, эми до конца карагандачы мен муздак суусак суусуна чейин карайм да. Жашынакай сонун кылпыңыздар, эттерин жана айтып атпайм, кагаздардын бүт барын даярдаңыздар, андан кийин чакырсаңыз кыйынтак берген мен даярмын да. Анан бул нерсе мондай нерсе болуу үчүн жанагындай турдуу оюнду түзүү болушуңуз керек да. Хорошо? Жақсы. Хорошо. Достор, біз Бишкек шаарындабыз, 9-чы микрорайондо, ушул жерде шаурма Намангали деген жер бар экен. Ичине кирип, жанагы Толконой аттуубуздун азыр айлык майонасын алып бердик. Баягыдай эле достор, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.